Рахмат. Мен де суроо берип коеюн. Менде мындай суроо бар эле. Бул мыйзам боюнча мен колдойм мыйзамды. Мен Сентер избиркомго суроом бар эле. Абдыжапар Капуровичке. Сиздер мына Токмок шаарын шайлоосун жокко чыгардыңыздар. Ошо кайсы эмненин негизинде жокко чыгардыңыздар ошо? Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаарында болуп өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосун 7 шайлоо участкада добуш берүүнүн жол жоболору бузулгандыгы үчүн, шайлоо документтери бурмаланып жасалгандыгы үчүн жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алды 7 шайлоо участкасында. Сиздерге белгилүү болсо керек, Токмок шаарында 20 шайлоо участкасы бар. Жалпы шайлоо округу боюнча участкалардын 3-төн 1-инен көбүн ошо камтыган болсо, анда ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу жокко чыгат, жана кайрадан шайлоо дайындалат. Дайындоо боюнча президентке сунуш берилет деген мыйзамда норма бар. Ошол мыйзамдагы норманын негизинде ошол 7 шайлоо участкасында добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды жана президентке сунуш берилди. Сиз так айтып койсоңуз, ошо кайсы мыйзамда? Кайсы мыйзам бар? Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо шайлоо жокко чыгарылсын деген мыйзам жок да бердичи. Бул коллегиальный чечип койдуңар да өзүңүздөрчү. Жок, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 38 беренесинде ушундай аймактык шайлоо комиссиясынын, борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым муктарына ушундай жокко чыгаруунун жолдору боюнча жол жоболору көрсөтүлгөн. Ошол жол жоболордун негизинде. Анан эмени сурайт элем, ошого канча расход кеткен? Мен азыр эми Токмок шаары боюнча канча кеткенин билбейм. Жалпы жонунан 448 жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосуна 425 миллион өлчөмүндө чыгымдардын сметасы бекитилген. Туура, ошо кеткен каражатты азыр ким төлөйт? Ошол ар бир мисалы кайрадагы шайлоо болот азыр, туурабы? Эми ошонго канча расход кетет ошого? Эгерде кайра шайлоо дайындалган болсо, борбор шайлоо комиссиясы чыгымдардын сметасын иштеп чыгат. Жок, каражат. Каражат республикалык бюджеттен кетет. Жок, кайра эле ошо жокко чыгарып берсеңер, каражат боло береби, ошону расход боло береби? Мен угушум боюнча айтып берейин, мына ошол жерге келип алып, кимдин атын атабай эле коеюн. Кирип алып ошол жерде бирөөсү 16, бирөөсү 4 партия, бириги 15 мандат алыптыр да. Ошону айтып атат дейт тияктан. Могу бирөөнү берип койсоңор, биздики шайлоону тааныйбыз деп айтып. Жокко чыгарбайбыз, анда ушул шайлоону ошол бойдон калтырабыз, 1 мандатты берип койсоңор деп. Сиздер өзүңүздөр каалагандай чече бересиз ушул жерге отуруп алып эле. Биз мыйзамда негизинде чечимдерди кабыл алабыз. Эгерде мыйзамда каралган биздин ыйгарым муктарыбызды аша чыгып аткан болсок, анда тиешелүү сот органдары аркылуу аны обжаловать этсе болот. Биз антип отуруп алып эле чечим кабыл албайбыз. Биз мыйзамдын негизинде, мыйзамдагы ченемдерге таянып чечимдерди кабыл алабыз. Жерде эч кандай андай мыйзам жок. Мыйзам жок эле өзүңүздөр карап туруп эле ошол чечип койдуңуздар. Ошол жердеги бирөөлөрдүн интерес үчүн. Рахмат. Кийинки сөз Турузбек Бактыбек Сагындыковичке берилет. Мен сизге жооп берип коеюн. Сиз айттыңыз эле, силер эч бир мыйзамдагы нормаларды карабай эле чечип койдуңуздар деп. Мен азыр мыйзамдын нормасын айттым. 38 беренеде так көрсөтүлгөн. Аймактык шайлоо комиссияларынын ыйгарым муктары шайлоонун натыйжаларын аныктоо боюнча жана борбордук шайлоо комиссиясынын. Ошону мага берип коюңузчу. Макул, бир мыйзам алып келип берем.